Буга чейин Локомотив муз аянтчасы кыш мезгилинде гана иштеп келген. Ичиндеги муз тоңдуруучу жабдыктарынын эскилиги жетип, муз жакшы тоңбой калган. Андагы жабдуулар суу менен гана иштегендиктен күн жылыганда үстүңкү катмары ээрип калчу. Жаңылангандан кийин жыл бою коньки тээп, хоккей ойноого шарт түзүлдү. Жаз айынан баштап плюс 15 градуска келгенде бул азыркы көрүп турган бул муздун үстүңкү катмары толугу менен катыбай калган да. Ошондуктан модернизациялоо планына киргизип, азыркы күндө аба менен айлануу багытында иштеген жаңы жабдуу келип түштү. Бул буюрса жабдуу жайкысындагы баягы бир жыл толугу менен баягы иштегенге толук мүмкүнчүлүк бар. 2 года назад меня пригласили сюда. Менин бул жака 2 жыл мурун чакырышкан. Биз быйыл Чехиядан жаңы муз тоңдуруучу жабдыкты орноштурдук. Натыйжада муз сапаттуу деңгээлде тоңуп жакшы болуп калды. Ал жабдык заманбап жана үнөмдүү. Бул албетте машыккандар үчүн жагымдуу. Карина Ураимова аталган муз аянтчасында көркөм муз тебүү боюнча балдардын машыктыруучусу болуп иштейт. Алар 4 жаштан 15 жашка чейинки улан кыздарды кабыл алышат. Мыкты оюнчуларды ар түрдүү мелдештерге катыштырып турушат. Занимаемся растяжкой. Учурда бизде балдарды кабыл алуу башталды. Негизи бизде жаш курагы чектелбейт. Улуу кишилер дагы келсе болот. Азыркы этапта бизде 40 бала бар. Алар менен денени чоюу боюнча көнүгүүлөрдү дагы жасайбыз. Мелдешке ысык көлгө барабыз. Сентябрда болсо өз алдынча турнирлер башталат. Муз тебүүдөн тышкары өспүрүмдөргө хоккей оюну дагы үйрөтүлөт. Кызыккандарды 4 жаштан баштап кабыл алышат. Жаш өспүрүмдөрдү хоккей мектебине чакырмакчыбыз. 4 жаштан ограничение жок да. Өйдө жаштар болсо болот, даже жашы өтүп калган курактагы кишилер болсо деле хоккей мектебине чакырабыз. Азыркы учурда 10-нан 16 мартка чейин Кыргызстанда дүйнө чемпионаты өтөт. Алга 6 мамлекет катышат, 3-А дивизиону. Ошол учурга бизе Кыргыз темир жолу командасынын оюнчулары дагы ошол курамды түзөт. Азыркы учурда ошол Локомотив муз аянтчасында ошол балдар окуу машыгууларын өткөрүп жатат. Бүгүнкү күндө муз үстүнө 150 киши батса, көрүүчүлөр үчүн 850 орун даярдалган. Комплекске Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери эле эмес, шаардагы ден соолукту чыңдап, сергек жашоого кызыккандардын баары келсе болот. Сарыгүл Болотова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.